Ассаламу алейкум. Менин балалыгымдан изи мына ушул жолдордо калган. Ушул жол аркылуу дала эрет мен Бишкекке барчумун, келчүмүн. Анан бул жерде мынакей өзүңөр көрүп тургандай сол тарабы бейит. Ушул бейиттеги коюлган эстеликтерге элдер келип гүл коюп кетер эле. Анан гүл чамбарларда коюп кетсе, биз бая сырттан карап турчу элек. Анан көп эле бая гүл чамбарын көтөрүп келген ая өзгөчө энелер ошол гүлдөрдүн эстеликтерге коюп алып, анан ыйлап, жер кучактап ыйлап бир топко отурар эле. Ошол жерден алдынан ошол инсан тирилип чыкчудай эле, ал киши тирүүдөй эле ошол инсандар менен сырдашып жаткандай ошол инсандар менен сүйлөшүпчү эле да. Анан биз алыстан карап турар элек. Балабыз да, биз түшүнбөйбүз да. Анан бул бейитти кыдырып, ичин аралап кыдырып, анан баягы жаз алды менен эрте чыккан гүлдөрдү мына ушул бейиттеги эстеликтерге алып барып коюп жүрчү элек. Анда мектепке окуганга чейин, кийин мектепке окуп калгандан кийин биз окуганды үйрөнүп, санаганды үйрөнүп калгандан кийин бул эстеликтерде жазылып турган баягы сандарды кошуп кемитип, бул инсан 50 жашка чыгыптыр, бул 30 жашка чыгыптыр, бул аз өмүр сүрүптүр, бул жакшы эле өмүр сүрүптүр деп бая балалыгыбыз менен анын өмүрүн эсептер элек да, канча жашка чыкты депчи. Көрсө бул өмүр убактылуу, кыска өмүр экен. Мына кечээ эле арабызда жүргөн чоң атам, чоң апам, чоң атамдын балдары баардыгы мынакей убакыттын өтүшү менен ушул жайга келди. Азыр ушул жайдын түбөлүктүү жашоочуларына айланды алар. Кудай буйруса, биз дагы ушул жайда ушул түбөлүктүү өмүргө кеткен инсандардын катарын биз да толуктайбыз, бирок аны Кудай кечирегинен берсин. Кудайга кайткыча, Кудай түбөлүктүү өмүргө кайткыча Кудайды тааныган өмүрдү берсин. Эмне дейин? Баарыбызга Кудай жүрөгүбүзгө иман берсин. Анан бул бейиттеги жаткан инсандардын жайын жаннаттан берсин, билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Кайра тирилген кыяматта сурактары жеңил болуп, амал китептери оң колунан берилсин, оң тарабынан берилсин дегеним. Мынакей бейиттин аягына келип калдым. Бир чети мен ошол бейиттин жанында жашаганыма аябай сыймыктанам. Себеби ошол бейиттен ар дайым өткөн сайын бул өмүр кыска экенин дайым эстеп турам. Эсимден чыгарбай, бул өмүр кыска. Бул өмүрдө эч кимдин көңүлүн калтырбаш керек. Бул өмүр, бул биз кайтып барчу түбөлүктүү өмүр. Ушул жерде биз жашап жаткан азыркы өмүр жалган жашоо деп ушул жерден өткөн сайын эстеп турам да. Баса мынакей бул жерде Бообек кызы Захира айым 2002 жылы каза болгон. Ал кезде мен лицейде окур элем. Анан ар жуманын ишемби күндөрү келип турар элем да. Борбор областтан айылга келип турчу элем. Анан бир күнү келсем, бул Захира айымды ала качып кеткенин угуп, ала качуунун курмандыгы болгонун уктум да. Анан кийин ушул жерден өтүп баратсам, апасы Сыргаян апа, ошо Захира эженин апасы Сыргаян апа гүлдөрдү аябай жакшы көргөн айым эле. Анан ошол гүлдөрдүн дайым коротуп тура гүл тигип
эле анан ошол гүлдөрдүн да ар жуманын бир жумада 7 күн болсо ошо 7 күндүн 3 күнүн ушул жака гүлүн көтөрүп эле келип эле дайым гүлдөрүн үзбөй ушул жерде кармап отурчу эле да. Анан казанын бетинде олтуруп көпкө ыйлап, анан кандай десем, ушундайын көп көрчүм да ошол апаныңчы. Эмнегедир ошол жүрөгүмө ушунчалык баягы сыгылып калып калганга, кийин ала качуу тууралуу чакан макала жазып гезитке жарыяладым да. Ошол мага бир түрткү болду окшойт. Баягы жүрөктө кылдарын черткен, бир жүрөккө тийген бир аябай эсимде ушунчалык баягы чыккыс болуп сакталып калган окуя болгондуктан улам анан ошону жаздым окшойт да. Ушундай. Кудай ар бирибизге жүрөгүбүзгө иман берсин. Жүзүбүзгө, баскан изибизге нур берсин. Жаман жолдон сактап сын, жаман жолдон сактасын. Кудай жүрөгүбүздү ыйман оргуштаган жүрөктөрдөн кыл. Эмне дейин? Мынакей азыр мен айтып жаткан менин чоң атам дагы мына дал ушул жерге коюлган. Мынакей Досмат уулу Меңдибек 1926-жылы туулган, 2009-жылы көзү өтүп кеткен инсан. Ал эми бул жерде анын баласы Досматов Абдыжапар Меңдибекович. Бул Абдыжапар чоң атабыздын жубайы Салима апа дагы көзү өтүп кетти. Өзүмдүн чоң апам Досмат уулу Меңдибектин жубайы Муратбек кызы Майрам чоң апам да көзү өтүп кетти. Анан биздин туугандардын ичинен эң жаш кеткени бул Жаныбек уулу Эрлан. Ал азыр кайсы жылы көзү өткөн? 2012-жылы, 89-жылы туулган эле, 2012-жылы көзү өттү. Жаныбек уулу Эрлан. Ал эми бул жер калп айтпасам, менин иним Эрмектин баласы Усман коюлду окшойт. Ал дагы 2 жашка чыгып эле көзү өтүп кетти, тилекке каршы. Ажал деген жашка карабайт экен. Кайсы учурда келбесин, ошо ар бир адамга ар кайсы учурда келип алып кетет экен. Мынакей ушундай.